Мысалы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис намазында айтады, сахих хадис: фирашун лирраджули ва фирашун лимраатихи ва салису лиддайф ва рабиу лишшайтан. Bir төшөк бар, бұл жашоонун ережеси болгон хадис. Bir төшөк бар адамдын өзү үчүн. Bir төшөк бар аялы үчүн. Үчүнчү төшөк конок үчүн. Төртүнчү төшөк шайтан үчүн дейт. Бул бүткүл жашоо нерселерге байланыштуу бир эреже айтылып атат. Демек, үйдө эмне болуш керек? Bir төшөк адамдын өзү үчүн. Демек, өзүңүзгө керектүү шайман, курал, жарак, эмеректер, буюмдар үйдө болуш керек. Сиз эмнеге муктажсыз? Ошол үйдө болсун, буну алыш керек. Бул нерсе үйдө болсун. Экинчиси аялыныкы дейт. Аялыныкы дегенде максат үйдө канча аял бала чакасы, ата-энеси, туугандары бар, ошолорго тийиштүү деңгээлде идиш аяк, төшөктөр, кийимдер, буюмдар аларга тийиштүү жеткиликтүү деңгээлде болуш керек. Дары-дармек, башка нерсеси. Үчүнчүсү конокко дейт. Демек, жөн эле турат буюмдар, нерселер жөн эле турат. Бирок келгенде конокко иштетилет. Конокко салып берилет, конокко тартууланат. Демек, бул деле шариатта рухсат экен, пайгамбарыбыз айтат, конок үчүн ал иштетилет дейт. Төртүнчүсү шайтандыкы дейт да. Төртүнчү деген эме? Ал өзүнүкү дагы эмес, үй бүлөсү да иштетпейт, конокко дагы иштетпейт, жөн эле көргөзмөлөргө алып келип илип койгон. Көргөзмө себептен эле жөн эле коюп коюлган. Эч бир пайдасы жок. Эл көрүп эле убакыт өбөсө, андан башка эч бир максатсыз эле мусулмандын байлыгын асманга эле алып барып илип койгон да. Бул шайтандыкы дейт. Бул шайтандыкы, күнөө. Алла наразы, шайтан сүйүнүп атат ал кыймыл аракети менен. Байкуш пешенеси менен иштеп, Россияларды ысык суукту карап, иштеп таап келген, бирок сарптап аткандыгы бул жакка кетип атат деген сөз. Сондықтан максатка жараша, урматтуу туугандар, дүйнө канчалык бизге керек, Алла ошого жараша буйрук берип атат. Жашооңор өткөнчөлүк дүйнөгө мээнет кылгыла. Алланын кечирими 5, андан дагы зары шашылгыла. Алла өзү негизги максат ага карай качкыла дейт. Демек, бул аятта оор абалда дагы, жеңил абалда дагы таква болгон адамдар байлыктарыны сарпташат. Вал кадиминал гайз. Экинчи сыпаты кандай экен? Вал кадиминал гайз. Алар качанда ачуусуну туудура турган, туура эмес мамилелер болгондо ачуулуктарыны жутуп коюшат дейт.